15-bölüm. Теңир Муса менен Аарунга мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай деп айткыла: кимдин жыныстык мүчөсүнөн ириң агып турса, ал таза эмес болуп эсептелет. Жыныстык мүчөсүнөн ириң агып турганда, таза эмес болуп калган адам жөнүндөгү мыйзам мындай: жыныстык мүчөсүнөн ириң агып турса да, акпай кармалса да, ал таза эмес болуп эсептелет. Жыныстык мүчөсүнөн ириң агып турган киши жаткан төшөк таза эмес, ал отурган нерсенин баары таза эмес. Ким анын төшөгүнө колун тийгизсе, ал кийимдерин жуусун, өзү да сууга жуунсун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Жыныстык мүчөсүнөн ириң агып турган киши отурган жерге ким отурса, ал кийимдерин жуусун, өзү да сууга жуунсун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Жыныстык мүчөсүнөн ириң агып турган кишиге ким колун тийгизсе, ал кийимдерин жуусун, өзү да сууга жуунсун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Эгерде жыныстык мүчөсүнөн ириң агып турган киши таза кишиге түкүрсө, анда ал кийимдерин жуусун, өзү да сууга жуунсун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Жыныстык мүчөсүнөн ириң агып турган киши отурган орундук кечке чейин таза эмес болот. Анын астына салынган кандайдыр бир нерсеге ким колун тийгизсе, ал кечке чейин таза эмес болот. Ал нерсени ким көтөрсө, кийимдерин жуусун, өзү да сууга жуунсун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Жыныстык мүчөсүнөн ириң агып турган киши кимге колдорун жуубай тийгизсе, ал кийимдерин жуусун, өзү да сууга жуунсун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Жыныстык мүчөсүнөн ириң агып турган киши колун тийгизген чопой идишти талкалап салыш керек. Жыгач идиш болсо, сууга жууш керек. Жыныстык мүчөсүнөн ириң агып турган киши ириңинен арылгандан кийин тазаланыш үчүн өзүнө 7 күн эсептеп алып, кийимдерин жууп, денесин агын сууга жуусун. Ошондо ал таза болот. Ал эми 8-чи күнү ал өзүнө 2 бактекти же 2 жаш көгүчкөндү алып, Теңирдин алдына, жыйын чатырынын эшигинин алдына келип, аларды ыйык кызмат кылуучуга берет. Ыйык кызмат кылуучу ал канаттуулардын бирин күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка, экинчисин бүтүндөй өртөлчү курмандыкка чалат. Ыйык кызмат кылуучу аны Теңирдин алдында жыныстык мүчөсүнөн агып турган ириңинен ошентип тазалайт. Кимдин эрендиги агып кетсе, анда ал бүт денесин сууга жуусун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Эрендик түшүп калган кийимди да, булгаарыны да сууга жуусун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Эгерде эркек аял менен жатып, эрендиги куюлса, анда экөө тең суу менен жуунсун. Алар кечке чейин таза эмес болушат. Эгерде аялдын айызы келсе, анда ал тазаланыш үчүн 7 күн үйдө отурсун. Ким ал аялга колун тийгизсе, ал кечке чейин таза эмес болот. Ал тазаланып жаткан убакта жаткан нерсенин баары таза эмес болуп эсептелет. Ал отурган нерсенин баары таза эмес болуп эсептелет. Ким анын төшөгүнө колун тийгизсе, ал кийимдерин жуусун, өзү да сууга жуунсун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Ким ал аял отурган кандайдыр бир буюмга колун тийгизсе, ал кийимдерин жуусун, өзү да сууга жуунсун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Ким ал аялдын төшөгүндөгү бир нерсеге же ал отурган нерсеге колун тийгизсе, ал кечке чейин таза эмес болот. Эгерде күйөөсү ал аял менен жатса, анда анын таза эместиги күйөөсүнө өтөт. Күйөөсү 7 күн таза эмес болот. Ал жаткан төшөк да таза эмес. Эгерде аялдын айызы келип жатканда эмес, башка убакта көп күнгө чейин канакса, же алган демейдеги айызынан кийин дакса, анда ал аял кан агып жатканда, айызы келген убагындагыдай эле таза эмес болот. Айызы агып жаткан убагындагы төшөк сыяктуу эле кан агып жаткан убагында аял жаткан төшөк таза эмес. Айызы агып жаткан убагындагы нерсе сыяктуу эле кан агып жаткан убагында аял отурган нерсе да таза эмес. Ким аларга колун тийгизсе, ал таза эмес. Ал кийимдерин жуусун, өзү да сууга жуунсун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Аял канынан арылгандан кийин өзүнө 7 күн эсептеп алсын. Ошондон кийин ал таза болот. 8-чи күнү аял жыйын чатырынын кире беришине ыйык кызмат кылуучуга 2 бактек же 2 жаш көгүчкөн алып келет. Ыйык кызмат кылуучу канаттуулардын бирин күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка, экинчисин бүтүндөй өртөлчү курмандыкка чалат. Ыйык кызмат кылуучу аны Теңирдин алдында денесинен аккан канынан ошентип тазалайт. Алардын арасындагы менин турагымды булгап, өздөрүнүн таза эмес нерселеринен өлбөсүн үчүн Исраил уулдарын таза эмес нерселеринен ушинтип сактагыла. Денесинен эрендиги агып турган, эрендиги агып кетип таза эмес болуп калгандар жөнүндөгү, айызы келген аял жөнүндөгү, таза эмес нерсеси аккан эркек же аял жөнүндөгү, таза эмес аялы менен жаткан эркек жөнүндөгү мыйзам ушул. 18-чи забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Асман Кудайдын даңкын жар салып жатат. Аалам анын колдору жасаган иштерди кабарлап жатат. Алар күн сайын сүйлөшөт, түн сайын билим ачышат. Алардын үнү угулбаган бир да тил, бир да сөз жок. Алардын үнү бүт жер жүзүн аралап өтөт. Алардын сөзү аалам чегине жетет. Кудай алардын арасында күнгө турак жай тургузуп берди.
Ал өзүнүн нике үйүнөн чыккан күйөөдөй болуп чыгып, өз жолун чуркап өтүш үчүн балбанга окшоп кубанат. Асмандын бир четинен чыгып, экинчи четине барат. Анын жылуулугунан эч нерсе жашырынып кала албайт. Кудайдын мыйзамы жеткилең, ал жанга күч берет. Теңирдин аяны туура, ал жөнөкөйлөрдү акылдуу кылат. Теңирдин буйруктары адилет, жүрөктү кубантат. Теңирдин осуяты тунук, көздү ачат. Теңирден коркуу бул таза нерсе, ал түбөлүк турат. Теңирдин жазалары адилет, бардыгы туура. Алар алтындан да, толуп жаткан таза алтындан да баалуу, балдан да, эң таттуу балдын тамчысынан да ширин. Кудайдын кулу ошолор аркылуу сакталып жүрөт. Аларды сактагандарга чоң сыйлык. Ким өзүнүн күнөөлөрүн көрө алат? Мени жашыруун күнөөлөрүмдөн тазала. Өз кулуңду атайын күнөө кылуудан сакта. Алар мага үстөмдүк кылышпасын. Ошондо мен күнөөсүз болом. Өтө чоң бузулуудан таза болом. Менин оозумдан чыккан сөздөрүм менен жүрөгүмдөгү ойлорум сага жага тургандай болсун, Теңирим, тирегим менин, куткаруучум менин. 30 бөлүм. Жакеп уулу Агурдун сөздөрү. Ал кишинин Итиелге жана Ухалга айткан, адамды шыктандырган накыл сөздөрү мындай: чындыгында эл ичинде мен эң акылсыз адаммын. Менде адамдык акыл жок. Мен акылмандыкты да үйрөнө алган жокмун. Менде ыйык адамдарда болгон Кудайды таанып билүү да жок. Асманга көтөрүлүп кайра түшкөн барбы? Шамалды чогултуп кош уучуна салып алган барбы? Сууну кийимине түйүп алган барбы? Жердин бүт чектерин ким койду? Анын аты ким? Анын баласынын аты ким? Билесиңби? Кудайдын ар бир сөзү таза. Ал өзүнө таянгандарга калкан. Ал сени ашкерелебеш үчүн, алдамчы болуп калбашың үчүн анын сөздөрүнө эч нерсе кошпо. Мен сенден эки нерсе сурайын, орундатпай койбо. Бул жашоомдо менден курулай ооракерчиликти жана алдамчылыкты алыс кыл. Мени бай да жакыр да кылба. Мени күндөлүк турмушта эң зарыл болгон нам менен камсыз кыл. Ашыра тоюп алып, өзүңдөн баш тартпайын, Теңир ким деп айтпайын же жакырданып кетип уурлук кылбайын. Кудайымдын атын курулай атабайын. Каргышына калбашың үчүн, күнөөлүү болуп калбашың үчүн кулду мырзасынын алдында жамандаба. Атасына наалат айткан, энесине ыраазы болбогон адамдар бар. Өзүнүн ыпластыгынан жуулбай туруп, өзүн тазамын деп эсептеген адамдар бар. Менсинген, боюн көтөргөн адамдар бар. Жер үстүндөгү жакырларды жана эл ичиндеги жарды жалчыларды жей турган, тиштери кылыч, жаактары шамшар болгон адамдар бар. Тойбостун келе деген эки кызы бар, тойбогон 3 нерсе бар, жетет дебеген 4 нерсе бар. Булар өлгөндөр жаткан жай жана тукумсуз жатын, сууга тойбогон жер жана жетишет дебеген от. Атасын мыскылдаган, энесине баш ийбеген көздү чөл кузгундары чокуп салат. Бүркүттүн барчындары жеп салат. Мен үчүн 3 нерсе кол жеткис, 4 нерсени түшүнбөйм. Асмандагы бүркүт жолу, аскадагы жылаан жолу, деңиздеги кеме жолу, кызга барган жигиттин жолу. Бузулган аялдын жолу да ошондой, жеп бүтүп оозуну арчып, мен эч кандай жамандык кылган жокмун дейт. 3 нерседен жер солкулдайт, 4 нерсени көтөрө албайт. Кулдун падыша болгонуна, акылсыздын нанды тое жегенине, бузулган аялдын күйөөгө тийгенине, күңдүн өзүнүн мырзайымынын ордун ээлеп алганына. Жер үстүндө 4 майда жаныбар бар, бирок алар акылдуулардан да акылдуу. Кумурскалар күчтүү эл эмес, бирок алар өздөрүнүн азыгын жайында камдап алышат. Тоо чычкандары алсыз эл, бирок алар үйлөрүн аскаларга салышат. Чегирткелер, алардын падышасы жок, бирок бардыгы тизилип чыгышат. Жөргөмүштөр, алар буттары менен илинип турушат, бирок падышанын ак сарайларында болушат. Басканы сонун 3 нерсе бар, жүрүшү укмуш 4 нерсе бар. Арыстан, ал жырткычтардын эң күчтүүсү, эч кимге жол бербейт. Жылкы, эчки жана өз элинин арасындагы падыша. Эгерде сен өзүңдүн текебердүүлүгүң менен акылсыздык кылып, бирөөгө жамандык ойлогон болсоң, анда колуң менен оозуңду жап. Анткени сүттү бышса май түшөт, мурунга урса кан чыгат. Ошондой эле ачууну козгосо чатак чыгат. Ыйык элчи Павылдын Тиметейге жазган 1 каты. 1 бөлүм. Биздин куткаруучубуз Кудайдын жана үмүтүбүз Теңир Иса Машаяктын буйругу боюнча Иса Машаяктын элчиси болгон Павылдан. Ишеним жолундагы чыныгы уулум Тиметейге салам. Сага атабыз Кудай жана Теңирибиз Машаяк Иса ырайымын төгүп, боорукердигин көрсөтүп, тынчтыгын бере берсин. Македонияга кетип жатканымда мен сенден муну өтүнгөм. Эфесте калып, кээ бирөөлөргө эскерт.
Алар башка окутууларды таратышпасын, тамсилдер жана аягы жок санжыралар менен алек болушпасын. Анткени ал нерселер ишенимди бекемдөөнүн ордуна көптөгөн талаш тартыштарды туудурат. Акыл насааттын максаты болсо, чын жүрөктөн чыккан сүйүү, таза абийир жана чыныгы ишеним болуп эсептелет. Булардан алыстап, кээ бирөөлөр куру сөзгө кирип кетишти. Алар мыйзам үйрөтүүчү болууну каалашат, бирок эмне жөндө айтып жатышканын, эмнени ырастап жатышканын өздөрү түшүнүшпөйт. Ал эми биз мыйзамга ылайык колдонулган мыйзамдын жакшы экенин билебиз. Мыйзам адил адамдар үчүн эмес, тескерисинче, мыйзамсыздар жана баш ийбестер, кудайсыздар жана күнөөкөрлөр, бузулгандар жана ыйык нерсени булгоочулар, ата-энесин өлтүрүүчүлөр, киши өлтүрүүчүлөр, ойноштук кылып нике бузгандар, бачабаздар, адам уурдап сатуучулар, ушакчылар, малга жанашуучулар, калпычылар, антты бузуучулар жана туура окутууга каршы тургандар үчүн берилгендигин билебиз. Бул окутуу берекелүү Кудайдын мага ишенип тапшырган даңктуу жакшы кабарына ылайык келген окутуу. Мага күч берген Теңирибиз Машаяк Исага ыраазычылык билдирем, анткени ал мени ишенимдүү деп таап, кызматка дайындады. Мен мурда Кудайга тил тийгизгем, Исага ишенгендерди куугунтуктагам, кордогом, бирок мага райым кылынды, анткени мен буларды билбестиктен жана ишенбегендиктен кылгам. Биздин Теңирибиздин ырайымы мага ишеним жана Машаяк Исадагы сүйүү менен кошо мол төгүлдү. Машаяк Иса бул дүйнөгө күнөөкөрлөрдү куткаруу үчүн келди деген сөз туура жана бардык жагынан кабыл алынууга татыктуу. Мен ошол күнөөкөрлөрдүн биринчисимин. Иса Машаякка ишенип түбөлүк өмүргө ээ боло тургандарга үлгү кылып көрсөтүү үчүн, ал өзүнүн чыдамдуулугун алгач мага көрсөтүп, мага ырайым кылды. Түбөлүктүү падыша, өлбөс, көрүнбөс, жалгыз акылман Кудай түбөлүккө урматталып, даңктала берсин. Амин. Уулум Тиметей, мен сага өзүң жөнүндө айтылган пайгамбарчылыктарга ылайык жакшы аскер сыяктуу согушуп, ишенимиңди жана абийириңди таза сактагын деп кеңеш берем. Кээ бирөөлөр абийирин таза сакташкан жок, ошондуктан алардын ишеними кыйроого учурады. Именей менен Искендер ошондойлордон. Кудайга акарат келтирбөөнү үйрөнүшсүн деп мен аларды шайтанга тапшырдым.